Анан аларды алганыңыздардан кийин суроо жообуңуздар болсо бересиздер. Бирок мен силерге өтө сонун бир нерсени айтып кетейин дедим. Ким тууралуу? Atomi компаниясы баягы башка компанияларда эмес да. Мисалы башка компаниялардын презентациясына барсаңыздар, ура, кол чабуулар, жанынан келесиздер го. Бирок айрымында андай нерсе жок да. Atomi компаниясында презентациясы жай эле өтөт. Спокойно эле өтөт. Бирок айлыкка жетүү оңой, чоң айлыктар бар. Чоң белектер бар, компаниянын белектери. Чоң саякаттары бар. Каалаган жагыңызга саякат. Мисалы мен башта иштеген Фабери компаниясында сен Таиландга же Дубайга барасың дегендери бар да, андан башка жака бара албайсың. Atomi компаниясында сиз каалаган жагыңызга барасыз. Көрдүңүзбү? Эркиңизге коюп койгон. Мен мисалы Умрага ажыга барам деп жүрөм. 2 адам 4 күнгө, 4 адам 10 күнгө бар саякаттар. Каалаган жагыңыздарга. Андан сырткары кредитный карта деп коюп, сиздердин кредитный андай картага берет, ошого акча салып коет. 1 айдын ичинде түгөт деп. Биз не аны заматта эле түгөтөбүз буюрса. Каалаган жагыңызга саякат, андан сырткары көптөгөн ошол бонустары, сыйакылары, ошондойлору бар. Машина люкс класса бар, автоунаалар, помещениялар бар, 65 квадрат метр береке берилет. Ассистент кызыңыз болуп, машинаңызды айдаган водителиңиздин акчасын төлөп берет. Кыскасы, бул жерде чоң сыйакылар бар. Андыктан болгону аракет эле кылып команда түзүп калыңыздар. Ар бир жаңы адам жазам деп ора болбоңуздар. 2 адам жаздыңызбы, оң жана сол жагыңызга. Ошол 2 адамды айтыңыз, тааныштарың жаз деп. Ал тааныштарын жазат, ал менен иштешим, тааныштары менен иштешели. Ошол менен эле кетиңиздер. Сиздер Инстаграмдан, Одноклассниктен адам издеп ора болбой эле коюңуздар. 1 адамды жаздыңыз, ага үйрөтпөсөңүз уже экинчи адамды издеп жүргөндө ал адам жок, уктап калат, кетип калат. Андан көрө ошол адам менен эле иштешиңиз. Издебеңиз башкалардычы. 5 адамыңыз барбы, ошо 5 адамыңыздын кандагында 100дөн ашык таанышы бар. Ошолорду эле жазса, тааныштары менен эле иштешип кете бересиздер. Кимди жазасыз мисалы? Тайэжеңизди жазасыз, жеңеңизди жазасыз, эжеңизди жазасыз. Эжеңиздин кайнежеси бар, кайненеси бар, келини бар, коңшусу бар, досу бар, тайэжеңиздин деле ошондой коллегасы бар, группалашы бар, досу бар. Мына ошо менен эле кете бересиз. Мына досуңузду жазыңыз. Досуңузду айтыңыз, эжеңи жаз деңиз, жеңеңи жаз. Коңшуңу жаз, сен дагы досторуңу жаз. Болду, ошол менен эле кете бересиздер. Мына биз апалар, сиздерде шанс көп.